Барыңыздарга салам, урматтуу катталуучулар. Бүгүн өтө өзгөчө күн. Себеби дегенде бүгүн сиздер менен атайын ушул менин көзөмөлүмө жазылам деген катталуучулар менен бекер онлайн консультация өткөрөйүн деп атам. Социалдык проектим бул дагы. Азыр сиздер менен биз түзмө түз сүйлөшүп, буйруза баардык сиздердин көйгөйлөрдү талкуу кылып, разбор кылып, көзөмөлүм жардам бере алабы же жардам бере албайбы, же кандай кылыш керек, каяка барыш керек баардыгын айтып бергенге аракет жасайм. Видеону аягына чейин көрүңүздөр. Өтө кызыктуу кейстер, өтө кызыктуу клиникалык учурлар айтылмакчы. Эгерде сиздерде да ушундай клиникалык учурлар бар болгон болсо, анда тезинен аракет кылып, дарылоо процессине киришүүнү сунуштамакчымын. Так, анда эмесе бүгүнкү эфирибизди баштай берели, урматтуу катталуучулар. Дагы бир жолу барыңыздарга салам. Менин атым Бекжан Турабеков. Бүгүнкү биздин эфирибиз сиздер менен түз эфир. Эмнеге кылып атабыз? Себеби дегенде сиздердин көйгөйлөрүңүздөрдү ушул эфирде угуп, көйгөйлөрүңүздөрдү эфир аркылуу терең изилдөө кылып, разбор кылып, сиздерге терең түшүндүрмө берип, андан кийин ошол атайын ушул эфирге кошулуп аткандар бул бүт менин көзөмөлүмө жазылсам деген адамдарсыздар. Сиздерди реалдуу түрдө көзөмөлгө жазуу туурабы же туура эмеспи, сиздердин состоянияда мен жеке көзөмөл кылып жардам бере аламбы же бере албаймбы, мына ошонун баардыгын мына ушул бүгүнкү эфирден сиздер менен сүйлөшмөкчүбүз. Анда эмесе кол көтөрүп атат. Аселия айым кол көтөрүп атат окшойт. Эгерде ким эфирге азыр чыгууну кааласаңыздар, колуңуздарды көтөрсөңүздөр, биз Минзура айым, Манзура айым биринчи колун көтөрдү. Макул, сөз берели. Манзура айым, сизди угуп жатабыз. Сурооңузду берип, көйгөйлөрүңүздү айта берсеңиз болот. Саламатсызбы? Саламатчылык. Мен суроом, мен 20 жылдай калды ревматоидный артритте. Метрексаттарды ичсем эле уже азыр ашказанымды тура албай калдым. Анан азыр мен витаминдерди ичсем дейм, бирок кайсы витамин баттардан уже чарчадым да. Кайсы фирманын баттары жакшы? Азыр эми ашказаным дагы ошо эме уйку безим дагы эми баардыгы жекеден кетип атат да азырчы. Ошо азырынча поддержка кылып витамин ичсем деген. Азыр железо да аз болуп атат, Д аз болуп атат, кальций вообще болуп атат да, ошон үчүн. Кайсы фирманын эмелерин ичсем жакшы? Сиздеги ушул менин көзөмөлүмө жазыла турган эң негизги максатыңыз ашказанга зыяны жок, ревматоидный артритке пайдасы тийген, зыяны жок, качественный витаминдерди ичкиңиз келип атат, Манзура айым, азыр айтсаңыз, сиз мисалы 12-20 жылдан бери ревматоидный артрит болуп атам дедиңиз, Мында азыркы состоянияңызда кандай? Мында бутуңуздун оорусу деги эле мында азыркы абалыңыз? Азыркы эмеде оң кол тарабым уже деформация болуп кеткен, такыр эле. Деформация уже сол тарабыма өтүп баштады, азыр 2 пальчик уже кыйшайып баштады да, ошон үчүн уже эме врачтардан уже эме жок да. Надежда жок сизде уже. Надежда жок калган. Эми даже азыр мени больницага деле жаткызышпайт. Камераны büyütсөңүз, видео деген жерди бассаңыз, кыйык камераңыз. Мен өзүм көрсөтө албайм, бирок колумду көрсөтөмүн. Кана ошол деформация болгон колуңузду көрсөтүңүзчү. Мындай. Сиздин камераңыз көрүнбөй атат. Что-то көрүнбөй атат. Все вот ачылды. Колуңуз ушундай состоянияга жетип калдыбы, Азыр ошо экинчи. Жаза аласызбы муну? Жазсаңыз наркы колуңузду мындай сунуп мындай жазсаңыз, ошондой эле болот, контрактура болуп калган турбайбы уже? Ушул эле болгон, ушулда ачылган. Бирок поддержка берсем, андай болуп ачылат. Поддержка берсем ачылат. Поддержка берсеңиз ачылат, Анан азыр кандай дарылар? Столго койсом кадимкидей ачылат, бирок могул гана көтөрүлүп калат. Столго койсом мындай нормально болуп калат да. Боль барбы, боль? Боль болот, постоянно боль да. Могу плечолоруңуздун суставтары кандай иштейт? Баардыгы боль да. Эртең менен эми мурунку состояниямга караганда азыр жакшымын. Не болуп жакшы болдуңуз азыр эми? Эртең менен турганда нормальный состоянияда турам да азырчы. Мурун такыр тура албайт элем, бирөө кийинтет эле, бирөө эме алат эле да. Витаминдердин жардамы менен кичине поддержка болду, бирок дагы эми азыр кыйшайгандан кыйшайып бараткан үчүн уже эме болуп атам да. Понятно.
Анан азыр эмне дарыларды ичип атасыз данный моментте өзүңүз? Азыр канча болуп калды? 3 ай болуп калды, эчтеке иче элекмин. Эчтеке иче элексиз. Бирок эчтеке ичпесеңиз, Ал мунуга караганда состоянияңыз жакшы, өз алдыңызча туруп, өз алдыңызча кылып ушундай болуп атат, ала өз алдынча. Эми боль постоянно деп айта албайм. Азыр эми мурун бир 6 ай мурун шишибей жакшы болуп калган болчу, уже кичине акыркы күндөрү уже шишип баштады. Воспаление көбөйүп баштады да. Азыр жашыңыз канчада болуп калды? Азыр 48-те. 48-тесиз, да? Негизи Манзура айым, албетте эми сиздин ушунча жылдан бери ооруп келатасыз. Канча деген врачтарга бардыңыз, канча деген жерлерди көрдүңүз, канча деген дарыларды иштеңиз. Бирок ушуга чейин айтыңызчы мындай, кайсы бир врач сизди күн сайын көзөмөл кылып, Манзура айым, эртең менен өзүңүздү кантип сезип атасыз, эмнелерди иштеңиз, дарыларды канчада ичип атасыз деп кайсы бир врач сизди көзөмөл кылдыбы? Эми больницада жаткан убакытта гана көзөмөл болбосо, а так жок. Мен уже 2 жылдан бери больницага жат элекмин. Азыр мени даже жаткызбайт. Мен азыр 2-нчи группада инвалид болуп, инвалид эмедемин да, группадамын. Азыр мен барсам, мисалы азыр уже жакында чакырышты, уже кайра экинчи повторно группага чыгам, эме комиссиядан өтөм. Азыр мени даже жаткызбайт да, мен жатып кичине эме кылай, лечение алайын десем, эми бесполезно дегендей эле болушат да. Атак эч ким терең изилдөө кылып сизди көзөмөл кылган эмес, мындай? Жок. Мага болгон эле ошол азыр метрексатты бергенде уже мен 1 күн ичем, болду, уже көтөрө албайт ашказаным, уже жүрөгүм айланып баштайт да. Башка дары ичпейсиз? Дары обезболивающий ичем андасам да. Нимусилин иччү элем, аны дагы что-то окуп чыктым, азыр нимусилин болбойт экен да. Нимусилин Азыр ичтиңиз? обезболивающий ичпейм. Такыр боль болгондо уже кетонал ичип коем. Көрдүңүзбү, мынакей ушул жерден эми мен сизге айтып кетейин, Манзура айым, азыр сиздин именно даже ушу бойлду азайтайын деген терапияңыз дагы бүт туура эмес болуп атат да. Мына кетонал бул ашказанды талкалай турган. Нимесулит вообще противопоказано, көрдүңүзбү? Сиздин берде мына ревматоидный артритке бир дары ичейин десеңиз, ашказаныңыз көтөрүлө албайт. Мунун причинасы сизди эч ким буга чейин комплекс түрдө дарылаган эмес. Бул адам организми мындай да, бул целый нерсе да. Бул мисалы азыр сиздикин, Манзура айым, сизде ушул бир эле суставтарыңызда проблема бар экен, ушуну эле кетирсек айыгып кетесиз деп айта турган болсом, анда бул өтө чоң катачылык болот да. Ошон үчүн доказательная медицинада менин иштөө принцибим бул адамдын бир оорузун дарылоо эмес, адамдын өзүн дарылоо болуп эсептелет да. Мындай организмди в целом караш керек да. Сизде азыр сиздин айтып өткөн көйгөйлөрүңүздү мындай байкап көрө турган болсом, сизде мынакей ашказан оорузу бар, психологический көп проблемаларыңыз бар. Ал уже сразу видно, мисалы сиздин себеби дегенде колдун жанагынтип контрактура болгондорун көргөндө бул адам кадимкидей кыйналат да. Андан кийин сизде мисалы мына витаминдериңизде дефицит, сөк мондай жөн жок эле кыйшайып кетпейт мисалы. Аны эч ким терең изилдөө кылган эмес. Любой ичкен препараттарыңыз жөн жок иче бергенсиз. Ошонун айынан боорго күч келген, ашказанга күч келген, бөйрөккө күч келген. Кыскасын айтканда, бир ревматоидный артриттен арылам деп сиз өзүңүзгө көп эле ооруну топтоп аласыз азыркы учурдачы. Эми биздин тактика кандай болуш керек? Биздин тактика биринчи очередте сиздин жизненно важный органдарыңызды сактоого арналмакчы да. Мындайча айтканда сиздин организмиңизди в целом жакшыртууга арналыш керек да. Себеби дегенде ревматоидный артрит бул аутоиммунный оору деп коет. Бул мындайча айтканда өзүңүздүн организмиңиз өзүңүздүн клеткаларды өлтүрүп атат да, мындайча айткандачы. Сиздин азыркы учурда состоянияңыз, сиздин өзүңүздүн организмди талкалап атат. Түшүнүп атасызбы? Мындай учурда, качан сиздин өзүңүздүн организмиңиз өзүңүз талкалап аткан учурда, не витамин ичпеңиз, не БАД ичпеңиз, метотрексат ичпеңиз, системный дарыларды ичпеңиз, гормондорду ичпеңиз, только сизге карама-каршы иштеп туруп алат да мунун баары, түшүнүп атасызбы? Вот. Ошондуктан биздин азыр биринчи задачабыз кантип сиздин өзүңүздүн организмиңиз өзүңүзгө каршы иштебей, полноценно, наоборот, сиздин пайдаңызга иштеши керек деген задача, көрдүңүзбү? Бул нерсени ишке ашыруу үчүн эмне кылабыз биз?
бүт сиздин жашоо образыңызды изилдешибиз керек. Сизде кандай, эмне тамактанасыз, кантип жашайсыз, эмне кыласыз, бүт сиздин буга чейинки историяларыңызды терең изилдешибиз керек, анамнестериңизди бүт көрүшүбүз керек. Анан ошонун негизинде бүт анализтериңизди именно необходимыйларын көрүшүбүз керек. Айрыкча жизненно важный организмдин полноценно иштеп туруусун камсыздай турган атайын элементтер бар. Ошолорду көрүш керек. Мисалы, жүрөктүн, боордун, бөйрөктүн баардыгы ушул биздин организмдин иммунитет системаларынын идеалдуу иштеп туруусун камсыздай турган микро макро элементтерди текшеришибиз керек. Анан ошолорду полностью текшерип алгандан кийин конкреттүү түрдө бир вывод кылып, ошонун анан ар бир состоянияны өзүнчө индивидуалдуу форматта эмне дарылоо керек да. Бирок мен бүгүнкү эфирден сизге айта турган нерсе, Манзура айым, сиздин азыркы эң негизги проблемаңыз даже колуңуздун кыйшайып калганы эмес, же болбосо монтип күндөгү боль эмес. Бул сиздин негизги проблемаңыз эмес. Сиздин негизги проблемаңыз сиз өзүңүзгө коюп алган ишенимиңиз болуп атат да. Мен эч жерден айыкпайм. Мага эч бир врач жардам бере албайт. Мен ушул оору менен калып кеттим. Мен только ушул ойдон кетем, эми мындай. Өзүңүзгө өзүңүз ушундай ограничение коюп алгансыз. Мындай учурда сиздин психологиялык жагыңыз менен да иштешибиз керек болот, көрдүңүзбү? Себеби дегенде качан сизде үмүтсүздүк бар болгондо, адамда үмүтсүздүк бул любой ооруну күчөтө турган нерсе да. Ошондуктан сизге сунушум, бүгүнкү ушул эфирден сунушум, эч качан үмүтсүз болбоңуз. Любой оорунун шыпасы бар. Ревматоидный артрит бул эми аутоиммунный бул өмүр бою калат экен го, айыкпайт экен го, колум ушул бойдон катат да, эмне болот эми больше башка эчтеке кыла албайм да деген ойлордон алыс болуңуз. Ушул ойлордон алыс болуу сиздин биринчи жеңишиңиз. Мен сизге кеңешим как врач катары. Анан уже биздин дальнейший действияларыбыз уже сизге жардам берет да, көзөмөл алкагындачы. Түшүндүңүзбү? Так, угулуп атабы? Угулуп атабы? Интернет иштебей калды. Ошондой, Манзура айым. Акыркысын калды. Эң башкысы жаман ойлордон алыс болуңуз. Мага эч бир врач жардам бере албайт деген нерседен алыс болуңуз. Себеби дегенде булардын бардыгы сиздин аягыңызга тоскоол кыла турган факторлор. Мына ошондон алыс болгондо гана биздин көзөмөл, менин жеке көзөмөлүм сизге эмне максималдуу түрдө пайдасын берет. Анан сиздин жана айтып өткөндөй абалыңызды өтө терең изилдөө кылып, өтө терең аныктап, диагностика кылып, ушундай форматта иштеше турган болсок, 6 айдан кийин уже сиз более энергичный болосуз, ЛФК жасаганга уже күчүңүз болот, организмиңиздеги витаминдериңиз толук таза, остеопорозду алдын алабыз, сөөгүктөрдүн сынуусун алдын алабыз, контрактураны азайтабыз, мисалы, общий состоянияңыз жакшы болот, жашоого болгон көз карашыңыз өзгөрөт. Кыскасын айтканда, мына ушундай нерселерге жете алабыз. Анан уже дальнейший сизде уже күч пайда болгондон кийин, сизде эмоционалдык күч, анан физикалык күч экөө тең пайда болгондон кийин уже сиз динамикага кетесиз, улучшениягачы. Көрдүңүзбү? Ошондой форматта иштешкенде менин көзөмөлүм сизге эмне пайдалуу болот. Ошол, Манзура айым, буйруза баары жакшы болот, эч кыжалат болбоңуз, терең изилдөө кылып, сиздин баардык витаминдериңиз терең изилдөө болуп, мен дүйнө жүзүндө эң оригинальный, сизде дагы бир ошибка, бүт дарыларга көрдүңүз, ашказаныңыз аябай начар таасир берип атат. Ашказандын ооруларын биринчи жок кылабыз, ашказаныңызды күчтүү кылабыз, андан кийин буйруза уже дүйнө жүзүндөгү эң оригинал, побочный эффект вообще жок, максималдуу түрдө сонун эффект бере турган препараттарды мен сизге индивидуальный тактап жазып берем. Аларды ичүү менен уже только пайда гана аласыз, Манзура айым. Ден соолукта болуп, ооруңуз. Макул, жакшы болуңуз.